при сотрудниках МВД угрожала всем женщинам на митинге. При сотрудниках милиции угрожали жизни, угрожали, выкидывали вот телефоны. Обвиняют в том, что мы враги народа. Это все происходит при сотрудниках милиции. Уважаемые студенты, давайте потом. Ладно, давайте, что это. Запишите. Вы, оказывается, адвокат, а на мирный митинг разрешения не нужно. У вас полномочия есть, чтобы кричать здесь? Ага, смотрите, вы сами юрист знаете, на мирный вас направили, что ли, сюда? мирный митинг полномочия от родителей не обязательно. На мирный митинг полномочия родителей не обязательно. Митинг Мы проводится живем в где? свободном государстве. Парк Горького. Идите, митингуйте. Мы туда тоже пойдем, да. Aman bu. Ayıptım yaktağlar ötürüyor. Yaktağlar ötürüyor. Militsiyaga rahmat! Militsiyaga rahmat! Кричат, чтобы уходили враги Кыргызстана. Паркта, века. Все, понял. Тартыр. Ne bileyim. Hazreti Zübeyir Karakan. Здание милиции. Вот эта толпа при сотрудниках МВД угрожала всем женщинам на митинге. При сотрудниках милиции угрожали жизни, угрожали, выкидывали вот телефоны. Обвиняют в том, что мы враги народа. Это все происходит при сотрудниках милиции. Уважаемые студенты, давайте потом. Ладно, давайте, что это. Все, давайте, стойте. Все, стойте. Стойте, Владимир, болды. Что провокация болбосун деп атабыз. Барып туруңуз. Бизге отчет берип коюшсун. Ошол сиздердин сырттан каржыланган бейөкмөт уюмдар. Билесиз, мен аттарын атап эле коеюн. Дагы сурооңуздар барбы? Уюштуруучулар кимдер айткан? Уюштуруучулар билбедим, мен дагы сол жерлерден билип келдим, ушулерге бейөкмөт гейлерге каршы экенин деп. Ошого мен өзүмдүн жарандык позициямды билдиргени келдим бул жака. Уюштуруучуларды жок болсо керек, менимче эл өзү. Биякта уюштуруучулар кимдер? Уюштуруучулар Кыргыз элине кайдыгер карабаган ар бир жаран уюштуруучу деп эсептейм. Анткени активисттер Кыргыз элим үчүн чачырап кетпесин, чачырабасын дегендер бар кел. Мен мисалы үчүн YouTube'дан, интернеттен көрүп алып келдим. Азаттык ар кандай немени айтып тиги уюштуруп атат. Жалаң эле неме чыгып атыптыр деп атат. Ана жок азыр. Студенттер чыгыптыр да. Ошол эле кезде урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз жолдун оң бетине өтөбүз. Бул ички иштер министрлигинин алдына. Азыр ушул болуп аткан митингге каршы топ дагы келип, жолдун экинчи бетинде турат. Азыркы кезде бул жакка милиция кызматкерлери өткөрбөй турат. Ал эми сол бетинде мынакей Айзаданын ушул өлүмүнө себепкер министрлик, ички иштер министрлиги, милициялар чара көргөн эмес деп министр Улан Ниязбековду кызматтан кетсин деген талабын коюшууда. Бул жакка өтөлү.
учурда азыр бул жакта ошо милиция кызматкерлери да көбөйүп калган экен. Не сравнивайте с похищением человека. Похищение человека за это люди лишили, получили. Это не убийство. Подождите, красавица. За это люди получили наказание. У вас За это есть получили разрешение или освобождение полномочия от от родителей? На митинге сіз юрист екенсіз, ви, оказывается, Ертең сақтап келе жатқан ұрпағым қазақстандықтар бар. Ошол нерселерди сөйлеппейли, десеппейли, буунда буунга көрсөтели. Алмабай терсөзө кошуп келген ошо милиция кызматкерлери жөнүндө тема. Урматтуу мекендештер, урматтуу патриоттор, урматтуу кыргыз эли, биздин мамлекетибизге тынчтык керек. Биздин мамлекетибиздин ичинде ушуга окшогон бейөкмөт уюмдар, эмпошниктер саясатын жүргүзүп, мамлекетке коркунуч туудурбаш керек. Урматтуу мекендештер, кылмаса булар Кыргызстанды жок кылып жиберет. Булардын бир кызыкчылыгы мамлекетти жок кылуу, кыргыз элин жок кылуу. Кодекстерде именно ушул эмпошниктер жаздырткан, ушулардын айынан ушул нерселердин баары жазылган. Мына ошолордун айынан мына биз азыр ошол Айзаданы жоготуп отурабыз. Эгерде ошол мыйзамдар, кодекстер кабыл алынбаганда биздин милиция кызматкерлери тезирээк чара колдонуп ошол жерден кол бутун кайрып туруп алып келип коюшмак. Урматтуу достор, эч качан митингден тажабаган бүгүнкү кыргыз жарандарынын митинги дагы ошентип жыйынтыкталды. Жыйынтыгында ошол Айзаданын өлүмүнө себепкер деп ушул Ички иштер министрлигинин кызматтан кетүүсүн талап кылган топту бейөкмөт уюмдар атайын ошол бир кыздын өлүмүнөн саясат жасап жатышат деген экинчи топ келип сүрүп чыгарып кетти. Анан эки жак ошентип эки жакка түшкөндөн кийин экинчи топ келип ошол өкмөт үйүнүнүн алдына келип милициялардын колу туш алган, мыйзам менен байлап койгондугун айтып, депутаттардын бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамды кайра башынан карап чыгуусун талап кылып, анан митинг ушун менен жыйынтыкталды.